أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Asxariya kitabının birinci bölümünün 31. savağı. Kudayım buyursa bu kitapta dağı bütkönü kaldık. 2 savak kaldı. 31. savak hazır. 32. jana 33. savak. 31. savak sökündü Hamza. Sökündü Hamza. Бұл қадимкіде эле хамза, бирок үстүндө сүкүн бар. Көргөнүңүздөрдөй эле мурунку темалардагы баардык хамзалардын төрүн алып келип коюптур. Биринчи сабакта, бул китептин биринчи сабагында алифтин үстүндөгү хамзаны өткөнбүз. Анан 30 сабакта ваудун үстүндө жана янын үстүндөгү хамзаны өттүк. Хамза, билгениңиздердей эле, тамактан жарылып чыгуучу белги. Ошондой эле буга эгерде сүкүн кошула турган болсо, резко токтойбуз. Мисалы, у, и. Бул жерде мисалдар келтириптир. Сун. Сразу токтойбуз. Сун. Минун. Биса. Чогуу окуйбуз. Макулун. Ушул жерде каф тамгасына окшоп да кетиши мүмкүн. Мисалы, кошулупчу, бирок кошпой окуйбуз. Макулун. Каф тамга таңдайга тил тийип чыгат, а бул болсо тамактан чыгат. Тамактан резко токтотобуз звукту. Анан каф менен улантып кетебиз. Макулун. Луун. Жина. Birinci könügü. Bismillah. Çok okuyuz. İqra. Ka'sen. Ra'fetun. Ba'sun. Şa'nun. Şu'mun. Yunabba. Şi'tum. Ya'ti. Zara'na. Labisa. Misal, ушул жерде хамзаны, сүкүндүү хамзаны лаби деп воздух кой берип окуй турган болсок, ката болуп калат Куранда. Ошон үчүн воздух кой бербей резко токтойбуз, анан сразу син менен баштайбыз. Лабиса. Луан. Мамулун. Татияхум. Бираси. Мусадатун. فيؤخذ تؤثرون أنؤمن تأكلون يؤفكون فسيؤتيه مؤتمر جئتمونا. Кийинки тема алиф тамгасынын я тамгасынын алиф сыяктуу окулушу. Жогоруда мурунку сабакта айтылгандай эле я сүрөтүндөгү алиф деп аталынат огул. Я тамгасынын алиф сыяктуу окулушу. Лада. Фатхадан кийин алиф келгенде эки алифке созулат эле го. Ошол эле я түрүндөгү, я сүрөтүндөгү алиф дагы ошондой эле. Лада эки алифке созулат. Муну я деп эмес, я сүрөтүндөгү алиф деп билсеңиздер жакшы болот. Кийинки мисал мата. Жакшы, кийинки көнүгү чогуу окуйбуз. Иля, аля, анна, шатта, та'ала, а'ла, Муса, عيسى يحيى مرتضى ضحى سجى قلى تتمارى فهدى. Түшүндүңүздөрбү? Кийинки тема алиф жазылат, бирок окулбайт. Бул мисалы кыргыз тилинде бул кетабу дейт. Кетабу, тавассау.
Кыргыз тилинде көптүк түргө лар мүчөсү кошулгандай эле бул жакта дагы алиф кошулат көптүк түрүндө. Кетебу мисалы, кетебу көптүк түр, тавасау араб тилинен өткөндө иншалла буларды өтөбүз дагы толуктап. Үчүнчү көнүгүү аману кефару мисалы көрдүңүзбү? Аману я айюхаллазина аману деген ушул. Я айюхаллазина деген о аману ыйман келтиргендер. Кефару капырлар дейт. Көрдүңүздөрбү? Ыйман келтиргендер жана капырлар. Колу айтышты. Ушинтип көптүк түрдө кете берет булар. Умиру юқиму уту халаку наму قاموا آثروا نزلوا سألوا مئة ушул жерде да алиф окулбайт. Бул жактарда да алиф окулбайт. Үстүндө көрүңүздөр тоголок белги. Бул сүкүн сыяктуу да болуп кетет, бирок Куранда башкача белги менен келет. Куранда сүкүн башкача, тоголок бирок башкача формада. А бул болсо топ тоголок болуп келет. 0 сыяктуу. Ушулар окулбайт. Миатун алиф окулбайт. Жиа ушул жерде да алиф окулбайт. Алиф эмес, сразу яга өтүп кетебиз, я менен созулат ушул. Касра. Жиа. Иттақау. Иттабиу. Сурооңуздар болсо тема боюнча комментарийге жазыңыздар, жооп бергенге аракет кылабыз. Курстарыбыз бар биздин кечки саат 7ден саат 10го чейин. Атайын окуудан жана жумуштан бошоп келгенден кийин ыңгайлуу убакытка койдук. Эгер жазылам десеңиздер, комментарийлерге номериңиздерди, WhatsApp номериңиздерди калтырып, плюс белгисин коюп койсоңуздар, иншалла биз өзүбүз байланышабыз сиздерге. Кийинки сөз. Жау, шау, фааму, ва ю'ту, юнаббау, тасау, жахаду, qatalu. Кийинки көнүгүү аяттарды окуйбуз. Яфкаху қаули. Көрдүңүзбү? Алиф окулбайт. Яны созуп бүтүрөбүз. Вама урсилу алейхим хафизина. Вама урсилу алиф окулбайт. Алейхим хафизина. وإذا مروا بهم يتغامزون إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين وللذين كفروا بربهم كفروا بربهم عذاب جهنم قل ما يأبأ көрдүңүзбү? Ушул жерде ката кетирип коюшуңуздар мүмкүн. Хамзаны окубай, вау менен ябау кылчы. Бул жерде туура эмес болуп калат. Вау менен эмес, хамза менен окуйбуз. Ма ябау бикум рабби лаула дуаукум. Кийинки 32-нчи сабак. Сурооңуздар болсо комментарийлерге жазыңыздар. Иншалла жооп бергенге аракет кылабыз. Кийинки сабакка чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.